Колдонулган чөйчөктөрдү таштандыдан алып жаткан шороо саткан айым. 2025 жылдын май айында социалдык тармактарда шороо суусундугун саткан айым колдонулган пластикалык чөйчөктөрдү кайрадан таштандыдан алып жатканы тартылган видео тарады. Бул көрүнүш коомчулук арасында кеңири талкуу жаратып, санитардык талаптардын сакталуусуна байланыштуу бир катар суроолорду пайда кылды. Видеонун авторунун айтымында сатуучу айым ичилген суусундуктун идишин кайрадан башка кардарларга колдонууга даярдап жаткан көрүнүш байкалат. Көпчүлүк жарандар мындай аракетти ден соолукка кооптуу деп сындашып, санитардык көзөмөл органдарын чара көрүүгө чакырышты. Булак Сокол Медиа. Джо Байдендин рак илдетине чалдыкканы айтылды. АКШнын мурдагы президенти 82 жаштагы Джо Байденге простата безинин рак оорусунун агрессивдүү түрү диагнозу коюлганын The New York Times Байдендин басма сөз катчысына шилтеме берүү менен жазып чыкты. Андагы маалыматка караганда диагноз жума күнү 16 майда дарыгерлер Байденди текшерүү учурунда аныкташкан. Байденде табылган рак сөөгө метастаз бергени да айтылат. Президентке таандык имарат буздурулуп жатканы боюнча Алагөзов түшүндүрмө берди. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Бишкектеги Киев жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишиндеги Садыр Жапаровго тиешелүү имараттын буздурулуп жатканы тууралуу түшүндүрмө берди. Ал имараттын буздурулушу ошол жердеги башка объекттердин кожоюндарынын көп кабаттуу ири комплекс куруу демилгеси менен байланыштуу экенин жазды. Имараттын буздурулуп жатышы анын жанында кошуна жайгашкан башка курулуш объектилердин кожоюндарынын өз имараттары менен бирге Киев көчөсү 96 дарегиндеги объектини да бузуп, кеңейтилген жер тилкесинде көп кабаттуу ири комплекстүү куруу сунушу демилгесине байланыштуу. Башкача айтканда, соц тармакта сөз болгондой бир эле имарат эмес, ага жакын жайгашкан башка курулуштардын да бузулушу күтүлүүдө. Кошуна жайгашкан имараттардын ордуна бир ири комплекс курулуп бүткөндө, ал курулушка салым кошкондорго үлүштүк негизде таандык болуп калат деп жазды Алагөзов. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Көптөн бери сиздерден жардам сурап кайрылган себеби жол кырсыгына катталып 2 жыл мурун уулум Мухаммад башынан удар алып баса албай калган. Азыркы учурда башында аппараты менен баламдын басып кетүүсүнө жардамыңыздарды аябаңыздар. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5-10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам. Тун катарында балам ойноп күлүп басып кетүүсүн каалаймын. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Урматтуу мусулман кыргыз элим, азыркы учурда бизге $2000 акча каражаты керектелүүдө. Балам азыр башында аппараты менен жатат, баса албай. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам сиздерден разы болсун. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Эмбанк Кымбат К деп чыгат, 3197. Единица кылып салам дегендерге деньги бар. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө стройкада иштеп жүрөт. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Адамдарга рахмат. Бишкектеги көчөдө зара ушаткан киши милиционерлер менен мушташты. Бишкек шаарында мас киши чыр чыгарганын Сверлов Риптин басма сөз кызматы билдирди. Окуя 18 майга караган түнү шаардагы түнкү клубтун кире беришинде болгон. Ал жерде кызматтык милдетин аткарып жүргөн милициянын кайгылуу кызматтын кызматкерлеринин көңүлүн көчөдөгү жарандарга тийишип, ошол жерди зара кылган эркек киши бурган. Милиция кызматкерлеринин талабына баш ийбеген мас жаран аларга кол көтөрүп, формасын тыткан. Окуя болгон жерге Сверлов Риптин ыкчам тобу барды. Шектүү 1991 жылы туулган жаран экени такталды. Ал өзүн УКМКнын кызматкери менен деп таныштырып, өлтүрөм деп коркуткан. Бул факты майда бейбаштык менен иш козголуп, шектүү убактылуу камакка алынды. Тергөө уланууда. Булак Баракелди. Исаковдун ТЭЦ боюнча өкүмүнүн жокко чыгышы. Атамбаевга дагы тиешеси бар. Адвокат Жогорку сот Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши боюнча мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун өкүмүн жокко чыгарды. Иштин өзү Сверлов райондук сотуна кайра кароого кайтарылды. Жепти модернизациялоодогу коррупцияга дагы айыпталган Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев Бестикейжи сайтына өзгөргөн жагдайлар боюнча комментарий берди.
Мен Сапар Исаковго каршы козголгон кылмыш ишине катышкан эмесмин. Бирок Алмазбек Атамбаевга карата ТЭЦ боюнча бүт элек сот ишине катышып жатам. Бул материалдардын негизинде Исаковдун да Атамбаевдин да күнөөсүн далилдеген далилдерди көргөн жокмун. Жогорку соттун азыркы чечимин кеч болсо да адилеттүү жана негиздүү деп эсептейм, деди адвокат. Сергей Слесарев сот процессин улантуу июнь айына белгиленгенин кошумчалады. Булак Арча медиа. Айрым теректер сырты бүтүн, бирок ичи чирип бүткөн. Бишкекте кыйылган теректер коопсуздук үчүн алынганын эми түшүнөбүзбү? Айрым теректер сыртынан жашыл көрүнгөн менен иштен чирип бүткөн же эскилиги жеткен болот. Каракол жолундагылар дал ушундай экен. Бишкектеги кыйылган теректердин сындап жатып, коопсуздук үчүн алынган чечим экенин эми түшүнөсүң. Казакстандык аял Египеттеги аэропортто көз жумду. Египеттин Шарм-эш Шейх аэропортунун учуу зонасында жарнама тактасы кулап, Казакстандын жаранын басып калды. Бул маалыматты РИА Новости сайтына Казакстандын Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айбек Смадияров тастыктады. Көз жумган аял Казакстандын жараны болгон. Анын эки мекендеши жеңил жаракат алган. Египеттин жарандык авиация министри окуя жеке көзөмөлүнө алынганын айтты. Окуя болгон жерге комиссия жөнөтүлүп, тергөө иштери жүрүп жатат. Кырсык тууралуу биринчи болуп Маш Telegram каналы жарыялады. Жарнама тактасы Астанага уча турган учакка бара жаткан эки аялдын үстүнө кулап түшкөн. Алардын бири ошол жерде каза болуп, экинчи жабырлануучу жаракат алды. Булак Баракелди. Сөгүшкө рахмат. Соц тармакта саламаттык сактоо министри президентке ыраазычылыгын билдирген видео тарады. Тасмага караганда бул Сузакта эне баланы коргоо борбору ачылган күнү болгон жолугушуу. Унадан түшүп атка минелер менен учурашкан Садыр Жапаров Эркин Чечейбаевга кайрылып, тигил жак бүттүбү, сөгүш албай эле ошонун баарын жасап койбойт белең деген. Министр рахмат сөгүшкө дагы деп күлдү. Анын жанында турган УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев анча мынча алып турган жакшы деп кыскарта кеткен. Эске салсак, өлкө башы 8 майда республикалык диагностикалык борбордогу балдардын өлүмүнөн кийин саламаттык сактоо министрин катуу урушуп, ооруканадагы көйгөйдү чечүүгө 2 күн берген. Орусияда метродо мас адам кыргызстандык аял менен баланы сүзүп кеткен. Санкт-Петербургда Чернышевская метросунда мас адам эскалаторда бара жаткан аял менен баланы сүзүп кеткен. Бул тууралуу 78 жазды. Белгиленгендей, окуя 17 май күнү кечинде болгон. Кыргызстандык 41 жаштагы аял 4 жаштагы баласы менен эскалатордон түшүп баратканда болгон. Ошол учурда алардын үстүнө мас адам кулап түшкөн. Шектүү дароо окуя болгон жерден качып кеткен. Басылманын маалыматына караганда, аялга баш мээсинин жабык жаракаты, жамбаш сөөгүнүн жабык сыныгы, бел омурткасынын контузиясы диагноз коюлган. Баланын колу жабыркаган.